Кыш жакындап суук түшөрү менен Кыргызстанда жылуулук, көмүр маселеси көйгөйгө айланат. Жайы менен көмүрдү даярдап жатабыз, ташып жатабыз деген жооптуу тараптардын айткандары суу кечпей, кара алтындын тартыштыгы, баасынын кымбаттыгы керек учурда маселе жаратканы жыл сайын кайталанып келет. Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчисинин маалыматына таянсак, Жалал Абадта көмүрдүн тоннасы 4800дөн 7600 сомго чейин болууда. Бирок иш жүзүндө базар баасы таптакыр башкача. Обласка таш көмүр, алай, маркай, кара кеченин көмүрлөрү ташылып келет. Алардын эң арзанынын килограммы 7,5 сомдон башталып 10 сомго чейин болууда. Бул бир гана областагы көрүнүш. Кыргыз көмүрдүн жетекчисинин кагаз бетиндеги баалары базардагы бааларга дал келбей жатканы жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бул тармак иштин көзүн билген жетекчиге жарабай жаткандыгы да айтылды. Ал арада Кыргызстандан көмүрдү сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Токтомго Акылбек Жапаров кол коюп, 6 айга өлкөдөн унаа менен көмүр ташып чыгып кетүүгө чектөө киргизди. Кененирээк Акылай Карабаева сөз кылат. Эң арзанышы 7,5 болуп атат. Мен алайды көмірін алып отырмын. 8,5 миңден екен. Жердин бети агарып кичине шамал болуп койсо эле 2 сомго чыгып кетет. Азыр могу жерлерде канча көмүр заготовка болду? Жалал Абадка бүгүнкү күндө таш көмүр, алай, маркай жана кара кеченин көмүрлөрү келет. Алардын ичинен эң арзаны таш көмүрдүн көмүрү тонналап алганда килосу 6,5-7 сомдон сатылат. Каердики осуям? Кайсыл жердин көмүрү болсо дагы каптап сата турган болсок, килограммы 7 сом 80 тыйын болуп калды. Ээлеп кол менен тандап бер десе дагы кошумча тыйын төлөшөт. Тоннага эсептесек, таш көмүрдүн көмүрү 6,5, алайдын көмүрү кабына 7 сом 80 тыйын болуп калат. Тоннасына болсо дагы арзан түшөт. Бул көмүр таш көмүрдүн көмүрү. Ушул 6 сом 30 тыйындан алып атабыз. 6,50, 6 сом 30 тыйын, 7,5 сатып атабыз. Мына балдар 15 сомдон каптап атат. Кара кеченики 10 сомдон болуп атат. 10дон сатат, килого 10дон. Жа айтышат, мына неме 7ден ашырып алат атат, азыр эми бизге 6,5дан түшсө ушу көмүр. Ошондо бердин паттажына кичине беребиз. Балдарга беребиз 20 тыйын, 15 тыйындан. Ага буга чыгып, ана экскаваторчуга беребиз 3 сомдон ар бир портерге жүктөн. Ошондо туруп эле 7 болуп калат да, анан 7,5 сатып атабыз. Деген менен ушул эле базардагы кардар Давранбек Жетимешев алайдын көмүрүнүн килосун 9 сомдон алганын айтып берди. Ал базар бааларына көзөмөл жүргүзүү керектигин, эл айла жок сатып алып жатканын билдирди. Мисалы 7 сомдон 8 сомдон болсо, мен да ошону ойлоп келген элем. 7 сомдон болсо 2 тонна алам. Азыр мисалы мына 1,5 тонна алып кетип атам да. Ал дегени кышты жарымына келгенде кайра алышма туура келет. Ал малды эми канча болуп калат, аны биз билбейбиз. Мисалы 10 сом десе, 10 сомдон алабыз. Ила жок алабыз азырчы. Не дегенде булар ошо көмүрдүн үстүнө турган үчүн канча десе ила жок алабыз. Ошоңо биз бир суранып кетет элек, ошону сал арзаныраак кылып берсе жакшы болот деп. Сиз канчадан кайсы алдыңыз? Биз 9 сомдон сүйлөштүк эми азыр. Бар жерде азыр 9 сомдон көмүрүнө карап туруп берип атат. Мен алайды көмірін алып отырмын. 8,5 миңден екен, алайдыкini алып. Тоннасы не? Тоннасы. 9 миңге бар екен, 8 миңге бар екен, ар түрлүү экен баалары. Эми керек алыппыз, эми неме кыламыз, эми кыш кеп калды мына. Бала чакаман соодо кыйналыппыз, алыппыз Аллага шүгүр. Эми өкмөт бир жерге төкүп коюп өзү сатканда аларды, энди элден алыппыз, илажы жок. Ал жака барсаң да, бул жака барсаң да 9-10 сом болот азыр. Ошол өкмөт ушу 7 сомдон не алып берсе, жакшы болот элге. Бул маселе Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында дагы көтөрүлдү. Депутат Жеңишбек Токторбаев аймактарда көмүрдүн баасы канча болуп жатканына кызыкты. Кайрат Маматовдун айтымында көмүрдүн баасы кайсыл аймактан, кайсыл кенден чыкканына жана кеткен чыгымдарга жараша коюлат. Аны монополияга каршы күрөшүү кызматы эсептеп чыгып, өлкө боюнча бааларды бекитерин кошумчалады. Көмүрдүн баасы канча? Бизде Бишкек шаарында, Нарында, Көлдө, Ошто, Жалал Абадта, Баткенде коюлган баалар болсо, мынакей ушу Бишкекте 5500 6000ден ашпаш керек, Чүйдөн 5000ден 6600ге чейин, Ысык көл 4800 10200 сомдон, Талас 6700 7300дөн, Нарын 3900дөн 6500ден, Ош
облусу 4200'дөн 7200'ге чейин, Жалал Абад 4800, 7600'ге чейин, Баткен 6000'ден 9000'ге чейин. Токторбаев Бишкекте көмүр камдоо иштери солугун жүрүп жатканын айтып чыкты. Депутат ушул сыяктуу маселелер өлкө жетекчилеринин кийлигишүүсүз аткарылбай турганын айтып, кыргыз көмүрдүн ишмердүүлүгүн сынга алды. Маматов бул маселе жөнгө салынарын, кышында көмүр маселеси жаралбай турганына ишендирүүдө. Кайсы кенге барсаңыз көмір бар, шаарда көмір жоқ. А кайда көмір? Көмір жоқ. По пути заблудились. Кышында кеч күздө ачабыз базаларды. Урматтуу президентибиз ыйлап чыгат, кокой көмір жоқ деп. Урматтуу генералыбыз Камчы Кылычбаевич чыгат, батыра көмір алып келет. Ошондо бизде көмір пайда болот. Азыр мо жерлерде канча көмір заготовка болду? Бишкек тесттин складында көмүр даяр ал жерден. Бизде мынакей азыркы күндө чыгып аткан кара кече кесиминден 2260 сом деп баа коюлган. Бул баа коюлган, бул өкмөт менен бекитилген баа, бул баягы майда көмүргө коюлган, бирок ага карабастан биз дагы элге ошол баа менен кое берип атабыз. Андан тышкары мына ошол жерден чыгарып аткан бизден мына күнүгө азыркы күндө мына сезон келип калды, биринчи ушундай эме болуп атат, бална. Азыркы күндө мына 400 эми унага чейин ошол жерде кирип чыгып атышат да суткада. Көмір бар демеге? Бар көмүр. Буйрса көмір бар, арзан көмір бар. Элди камсыз кылабызбы? Кышта ыйлабайбызбы көмір жоқ деп? Ооба, камсыз кылып атабыз. Ал эми аймактарга келе турган болсок, Жалал Абадта план 77%га аткарылган. Анын ичинде билим берүү жана саламаттыкты сактоо уюмдарындагы кышка даярдоо иштери жүрүп жатат. Жалпысынан облуска бир мезгил үчүн 226 тонна көмүр керектелет. Учурда облус аймагында жалпы 180ден ашык көмүр сатуу түйүндөрү иштеп жатканы менен анын баасы жөнгө салынбай жатканына нааразы болгондор көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө баалар 5,5 сомдон 8 сомго чейин болуп жатат. Бул эми ар бир районго салыштырмалуу келет баалар. Ошондой эле арзан көмүр менен камсыздоодо кече дагы көрдүңүздөр. Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Максат Сыдыковичтин докладында Нолкен районунда, Алабука, Чаткал райондорунда арзан көмүрлөрдү сатуу боюнча уюштуруу иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле бардык район шаарларга дагы арзан көмүрдү уюштуруу боюнча биз тараптан тапшырмалар берилген. Ал арада апта ичинде көмүрдү экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Бул чектөө Евразия экономикалык биримдигинин HS 2701 жана 2702 коддору боюнча классификацияланган көмүргө тиешелүү жана 6 айлык мөөнөткө киргизилет. Кыргызстандан көмүрдү ЯЭПтин Бажы аймагынан тышкары автоунаа менен алып чыгууга тыюу салынды. Эркештам автожол жана Туругарт автожол унаа өткөрүү пункттары үчүн өзгөчөлүк киргизилип, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына аталган мамлекеттик чек ара өткөрүү пункттары аркылуу көмүрдү автотранспорт менен ташып чыгууда колдонулбайт. Серепчилер бул мораторийди эртерээк киргизүү керек болчу деген пикирди карманышат. Анткени көмүрдүн жетишсиздиги баанын көтөрүлүшүн шарттайт дешет. Бааны биз көзөмөлдөп коюп беребиз деген менен мамлекет. Базарга барсаң, азыр 1 тонна көмүрдү бир пенсияга алып атат. 8 сом, 9 сом, 10 сом. Жалгандан алыга априз көмүр саткандар 12 сомго, 11 сомго чыгарып алды. Кыштын камын жазда көр дейт. Жазда мораторий киргизип, эч жака 1 тонна чыгарбай, Кыргызстандын садик, мектеп ушундай керектүү жерлерин камсыз кылып, элдин базаларын толтуруп базарларда. Анан кийин сен аны койсо жарашат. Азыр 10 сомдон алып келип 9 сомдон сатпайбыз деп болор турса, эми кыйын да кыйын. Мораторий киргизилгендиги боюнча экономика жана коммерция министрлиги 3 күндүн ичинде Дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразия экономикалык комиссиясына билдириши керек. Токтом расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.